Күн санап өсүүдө. Мында жөө жүргүнчүлөрдүн дагы күнөөсү бар экени талашсыз. Айдоочудагы жөө жүргүнчү дагы эреже сактабаган, Кыргызстанда жол кырсыгынан согуштагыдай адамдар курман болушууда. Трагедияга айланган Бишкек көчөлөрүндөгү жол эрежелерин бузуу тууралуу кийинки репортажда. Кыргызстанда жол кырсыгынан согуш учурундагыдай адамдар каза болушууда. Айдоочуда жөө жүргүнчүда жол эрежесин сактабаган Бишкек шаарында күнүгө ондогон авариялар болуп турат. Көбүнчө эреже бузуу маршруттук таксилерге тиешелүү. Жакында эле жарыш айдаган 2 маршруттун бири кулап, андан 9 адам жабыркап, 1 аял колунан ажырады. Скорыйдан келгиче уже кан калбай калыптыр. 1 литрлде кан калып, алар жардам колунда алып кылышкан жок. Ал эми базарларга жакын көчөлөрдө жол эрежеси жөнүндө сөз кылуу мүмкүн эмес. Айдоочулар 2-чи, 3-чү катарга токтоп, киши алып түшүрсө, жөө адамдар жол чырак кызыл күйүп турса деле өтө берүү адатка айланган. Маршруттук таксилердин эреже бузуусу көңүлдөрүнө көк таштай тийген жаштар бүгүн маршруттук таксилерди жана жөө жүргүнчүлөрдү тартипке келтирүү боюнча демилге көтөрүп, Бишкек мэриясында тийиштүү тараптардын катышуусу менен тегерек стол өттү. Жүргүнчүлөрдү алганда только остановкадан алыш керек деп, айылдамадан. Ал эми түшүргөндө правиланы нарушать этпей түшүрсө болот деген эрежеде жазылган да. Эми бул жерде ошол сакталбай жатат. Эми баягы коомдук транспорт айдаган айдоочулардын жетекчилери менен баардыгын бириктирип, ушул эрежени туура сактап иштесин деген талап менен биз баягы круглый стол өткөзүп атабыз. Буга чейин аялдамага барабыз аттуу акция өткөргөн жаштар элдин аң сезимин ойготуу мүмкүн болбой жатканын айтышууда. Саясий кеңешин тамдады. 3 жума бою бул 5 уюмдун өкүлдөрү, 5 уюмдун мүчөлөрү биригип, 3 жума бою дүйшөмбүдөн жума күнгө чейин 1 сааттан 2 саатка чейин туруп аттык. Бул биз болсо айдоочулар эмес, жарандардан баштадык да. Ушу жарандар болсо, ушу аялдамага барып, аялдамадан тозуш үчүн, аялдамадан чыгуу үчүн бул эң биринчиден ойлойт, бул маданиятка, адамдардын аң сезими, маданиятына кичине таасир этиш керек деп ушундай бир. Айдоочулар да, жөө жүргүнчүлөр да жол эрежесин сактабаса, мындан ары дагы адам өлүмү көбөйө бергени турган иш. Андыктан ар бирибиз мындан жыйынтык чыгарып, жолдо жүрүүгө аң сезимдүү мамиле кылышыбыз керек. Марат Көлөмүш уулу, Ренат Элеманов, Сентябрь.